Өзүнү юрист деп атаган Муталип уулу Нурсултан Аскар Авто Дубайга карата терс ой пикирин калтырды. Бүгүн Бишкекте үрөй учурган окуя катталды. Автобус окуучу кызды ыргыта сүздү. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү. Видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Кармаган орозуңуздар кабыл болсун. Бишкекте автобус окуучу кызды сүзүп кетти. Бишкекте номер 52-каттамдагы автобус окуучу кызды сүзүп кеткен видео жарыяланды. Маалыматка караганда кырсык 3-мартта болжол менен саат 14:10 Бишкектеги 12-кечи райондо катталган. Окуянын күбөлөрүнүн айтымында кыз жөө адамдар өтүүчү өтмөктөн өтүп бара жаткан жерине барган тез жардам кызматы кызды алып кеткен жана ооруканага жаткырылган. Милициянын кайгылуу кызматы жеринде кызматкерлери иштеп жатканын, кыз болжолду 13-14 жашта экенин, аты жөнү такталып жатканын билдирди. Булак Селеп Кежү. Аскар Авто Дубайды аферист, каракчы деп айыптады. Социалдык тармактарда уна бизнес менен алектенген Аскар Авто Дубайга карата айыптоолор күчөдү. Аны кымбат баада уна ташыйт, атаңдаштарына кысым көрсөтөт жана кардарларды алдайт деп сындагандар көбөйүүдө. Бардык чуу мурдагы спортчу Дастан Шаршеевдин уна ташуу бааларын арзандатуу убадасынан кийин башталган. Ал эми Аскар жана башка ташуучулар мындай арзандоо мүмкүн эместигин билдиришкен. Көп өтпөй интернетке Аскардын үн жазуулары тарап, анда ал атаңдаштарына бааны түшүрбөөгө чакырып, тескерисинче кысым көрсөтөрүн айткан деп айтылууда. Мунун негизинде коомчулук эки жаатка бөлүндү. Кээ бирлер Аскарды колдосо, башкалары аны аферист жана монополист деп сындап чыгышты. А сиз кандай ойлойсуз? Жана Аскар Авто мындан кийин силер кыргыз элим, кыргыз жерим деп эч бир жерде сүйлөбөй, желекте эч бир жака алып чыкпагыла. Силерде аферистер андай нерсеге татыктуу эмес. Силер сакал коюп алып, Кудайды да көп сүйлөп, динди да жаманатты кылып бүттүңөр. Мына буга чейин көзүм түзөлүп болчу. Бул деген жеке ишкер да кааласа 5000 коет, кааласа 2,5 коет. Эмне мынча ич тарлык кылып атат булар деп. Бирок жана аудиоңорду уктум. Аудиодо кийим 2,5 арзан ташса, жостка кылабыз деп жана Аскар Авто коркутуп атат. Жана арзан ташыйм, элдерге жардам берем дегендерге булар жолто болушат экен. Ар бир жөнөкөй баланын эмес, кыз кишинин дагы кыялы. Өзүмдүн унаам болсо, машинем болсо рульга отурсам деген. Силер ошол кыялына жетүүсүнө тоскоол болуп атасыңар. Ушундай тоскоолдуктар жаратып атасыңар. Элди тоноп атасыңар. Машинелерди кымбаттар. Арзан ташыйм дегендерге силер коркутуп үркүтүп, аларга да жолто болуп атасыңар. Силер кызылдай эле каракчы экенсиңер да. Силер аферист, каракчы экенсиңер. Силер элди жанагы арзан ташыйм дегендер жостка кылам деп атып, өзүңөр жостка болуп кетпейли. Көзүңөрдү ачкыла. Силердин ушундай жанагы коркутуп үркүтүүңөр үчүн силерди кылмыш жоопкерчилигине тартып болот. Атайын ошо коркутуп үркүтүүлөр үчүн статья бар. Ошону менен кадимкидей силерди жоопко тартыш керек. Саламатсыздарбы, урматтуу мекенештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7915 126 73 29. Жол киргенде ушунча ташпайлы коюп кетти. Аган адамдар бар. Менен ары группага пересайт эткен. Жол кирүү жөнүндө болду, тема чечилген го 2,5 болду. Ошо ойдон эле сүйлөй эле коюш керек ончу. Чынде, ошо скидка алганда жол киреден деп ошодон башталып атпайбы? Услугадан кылып берем, братан, чистамна, от души деп. Ар ким өзүн эле сүйлөгөнүнө эле жараша, бирөөдөн минус издебей ар ким өзүбүздү контроль кылайлы. Эркекче надел чыкты. Мына группадан дагычы. Ар ким ар мнениен айта бер. Чоң машиналар, джиптердин бардыгын $3000 салам. Тегел 2,5 салбайм. Братан, чоң машина, чоң месте эрлейт деп эле. Биз ошо мурункулар эле сплоченно жостко айтып койсок болду. Жигиттер, 2,5. Ким 2300дөн, ким 200дөн кылып аткан болсо, жостко, деп болду. Анан өзүбүздөн сөз чыгып атса арзандатайлы, мындай кылайлы деп. Конечно, олорго жагы берет де. Кой качабы бекер жүргөндөн көрө 2000ден салып туруп $300 жол кирадан жегеним зыңк болот депчи. Бизден зависет эт өзүбүздөн, Олар бизге карап иштешет де.
Конечно, Илазе, ошентсең эле бак клиенттер жол кырадан арзандатты кой өзүм барка сатып алайын дебейт. 1000 сомдон кылсаң дагы ыраазы эмесең. Onu моюнга алыш керек. Жакшы амалы. Аны ошол намазын дагы тургузууга, намазын да окууга аракет жасап, намазын дагы окуп жүрүп анан ахиретке мына узат урматтуу жамаат. Аллаху акбар. Soğuğun bağışladım uşul mayitke halis Allah üçün dep Allahu Akbar. Allahu Akbar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Amin. Allahümme gfir laha zunubaha ve iftah laha abwaba rahmetik. Ya Rabbi, temsilciliklerini özün keçirip, rahmatına meylini bulup, ahiretlerin abat kılıp, sulak savadın cehilinden algın ya Rabbil alemin. Bi rahmetike ya arhamar rahimin. Amin. Hurmatly cemaat, ahirın alıp, tegiz götürülür, tegiz qarmaydı, tegiz şaşpanızlar, tegiz qarmaydı. Yakınları sabır kılыңızlar.